Сооронбай Жээнбековтой президент болгон деген мына үн калат, макал калат. Бул бүгүн калды. Ар бириңердин жүрөгүңөрдө Сооронбай Жээнбековтой президент болсун деген мынакей уран калды. Кудай калсын. Мен азыр ушу сиздерден чыгып, президент менен барып жолугам, ушул маселе боюнча сүйлөшөбүз, такташып чечишебиз. Анан эгерде кандай болот, менин оюмча, эң биринчи келишимге келишибиз керек. Ал арызымды жазып берип, мыйзамдуу жолго салып, анан арызым жазып берип кетейин, экспойдон калайын деген. Мына ошол чечимге келишибиз керек. Мен ошол чечимди сунуш кылам, анан кандай кабыл алат, ал өзүнүн иши. Бүгүн бүтүрүш керек. Менин оюмча. Анткени 10 күндөн бери, уже 10 күн өттү, макулдашылгандан бери. Президент кандай жооп берди сизге? Жооп бере элек, азыр барам. Жолуга элек. Кыргызстанда доллардын баасы саат 12:30 карата 80 сомдон ашты. Бул тууралуу валюта KG сайтына жарыяланды. Андагы маалыматка караганда Бишкекте 1 доллар 80-14 сомдон сатылып, 79-75 сомдон сатылып алынууда. Айрым жерлерде 80 сомдон сатылып, 80-05 сомдон сатып алынууда. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын 19 мартында доллардын баасы кескин көтөрүлүп, 1 доллар 85 сом болгон. Март айынан бери чет элдик валютанын баасы 77 жана 85 сомдун ортосунда түшүп, кайра көтөрүлүүдө. Акыркы учурда 79 сом болуп турган. Булак Спутник KG. Жогорку кеңештин бирдиктүү комитетинин жыйынында депутаттар Алтынбек Сулайманов менен Канатбек Керезбековдун ортосунда пикир келишпестик жаралып, жакалашканга чейин барышты. Эскерте кетсек, бүгүн парламент өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын карап бекитип берди. Жыйын соңунда бирдиктүү Бир бол фракциясынын лидери Сулайманов шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Анда форма 2-ни жокко чыгаруу, шайлоо күрөөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүү жана босого ченди 7%дан 3%га төмөндөтүү сунушталган. Демилге айтылган соң, комитет төрагасы Канат Керезбеков кворум жок экенин айтып, документти кароону кийинкиге калтырууну айтты. Кайым айтышуудан кийин экөө залдан чыгып, башка бөлмөгө кирип кетишкен. Ал жактан экөөнүн бири-бирине кыйкырганы даана угулуп турду. Андан соң эшик ачылып, жакалашып жаткан экөөнү башка депутаттар ажыратып жатканы видеого түшүп калган. Натыйжада жыйын өтпөй, маселе кийинкиге калтырылды. Булак Спутник KG. Эски аянттагы Садыр Жапаровдун тарапташтарынын митингине Сыймык Жапыкеев келип сөз сүйлөдү. Ал Садыр Жапаровду колдой турганын айтты. Жапыкеев президенттен жана депутаттардан кызматтарынан кетүүнү талап кылды. Кеткиле, биз өзүбүздү алдатпайбыз, деди ал. Жапыкеев элди чогулууга чакырды. Митингде анын келгенине нааразы болгондор да болду. Учурда Жапыкеевди бир топ адамдар тегеректеп коштоп жүрүшөт. Булак Баракелди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин башкоргоо чарасы өзгөртүлүп, үй камагына чыгат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Белгилей кетсек, учурда соц тармактарда адвокат Замир Жошевке таянып, Атамбаев үй камагына чыгат экен деген маалыматтар тарап жатат. Бирок УКМК аны төгүндөдү. Алмазбек Атамбаев Крим авторитет Азиз Батукаевдин мыйзамсыз түрдө абактан чыгышына айыпталып, УКМКнын тергөө абагына камалган. Ошол эле учурда сот органдары тарабынан 2019 жылдагы Кой Таш окуясы каралып жатат. Булак Спутник KG. Текебаев Жапаровду колдоду. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев 12-13 октябрда Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушту. Алар өлкөдөгү кырдаал жөнүндө сүйлөшүштү. Бул тууралуу Атамекендин соц тармактагы баракчаларына жарыяланды. Кырдаал татаал, тез арада бир пикирге келбесек, өлкөнүн экономикасына, адамдардын коопсуздугуна чоң залака тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан тез арада легитимдүү, мыйзамдуу өкмөт түзүү зарыл деген пикирге келишти. Атамекендин ички консультацияларынан кийин фракциянын депутаттары стабилдүүлүк, тынчтык, ынтымак, элдин бакубат турмуш үчүн премьерликке Садыр Жапаровду колдоп беребиз деген чечимге келишти. Булак Говоритова.
Өмүрбек Бабанов, президент Сооронбай Жээнбеков жана Садыр Жапаров менен жолукту. Бул тууралуу Республика партиясынын штабынан билдиришти. Штабтын маалыматына караганда, тараптар 13 октябрда жолуккан. Бабанов алгач, Жапаров жана Ташиев менен жолуккан. Бабанов Мирлан Жээнчураев жана Руслан Казакбаев болуп, Сооронбай Жээнбеков менен өзүнчө жолукту. Анда өлкөдөгү кырдаал талкууланган. Ошондой эле мамлекетти укуктук талаага кайтаруу маселеси козголгон дешти штабтан. Президенттин маалымат катчысы Толгонай Стамалиева бул маалыматка комментарий бере элек. Булак Спутник KG. Садыр Жапаров жаш саясатчы Темирлан Султанбековду камактан бошотуу боюнча оюн айтты. Жапаровдун позициясын өкмөт башчынын маалымат кызматы жарыялады. Ага ылайык Садыр Жапаров коомдук коопсуздукка коркунуч келтирбеген саясий оппоненттерди кылмыш жоопкерчилигине тартууга болбойт деп эсептейт. Өлкөнүн премьер-министри катары сот, прокуратура жана тергөө органдарына таасир этүүгө моралдык жана ыйгарым укуктарым жок экендигин баса белгилегим келет. Биз курууга умтулуп жаткан укуктук мамлекетте тергөө амалдары жүрүп жаткан коомдук жана саясий ишмерлерди кармоону үй камагына алмаштырса болот деп эсептейм деп жазылат Жапаровдун кайрылуусунда. Эске салсак, 12 октябрда Темирлан Султанбеков жана Алмазбек Атамбаевдин башка тарапташтары кармалып, номер 1 тергөө абагына киргизилген. Булак Спутник KG. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков жана Бишкек шаарынын экс-мэри Албек Ибраимов жазасын өтөп жаткан жерине келген жок. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы кабарлады. Соттолгондор Сапар Исаков жана Албек Ибраимов жазасын өтөп жаткан мекемеге келишкен жок. Бул факт жазасын өтөөдөн качуу кылмышы боюнча катталды деп айтылат билдирүүдө. Исаков менен Ибраимовго кылмыш жаза кодексинин 97 беренесине ылайык 13 октябрга чейин сыртта жүрүүгө уруксат берилген. Буга чейин жаза аткаруу мамлекеттик кызматы атат алгандар 13 октябрда саат 13:00 чейин мурда жазасын өтөп жаткан мекемеге келери күтүлгөнүн билдирген. Эгер келбесе, аларга издөө жарыяланары айтылган. Булак Спутник KG. Имамидин Ташев 5 октябрда Бишкектеги Ала Тоо аянтында өткөн нараачылык митингинде каза болгон Үмүтбек Алтынбек уулунун үй бүлөсүнө Ош шаарынан батир белек кылды. Ташев Үмүтбектин кичи мекенине барып, анын үй бүлөсүнө көңүл айтып, Куран окутуп келди. Эске салсак, 4 октябрда өткөн Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон 12 партиянын өкүлдөрү жана алардын тарапташтары 5 октябрда Борбордук Ала Тоо аянтына нараачылык митингин өткөрүшкөн. Кечке маал митингчилер менен укук коргоо кызматкерлеринин ортосунда кагылыш болуп, бир нече адам жаракат алып, ооруканаларга кайрылышкан. Саламаттыкты сактоо министрлиги басма сөз кызматы кечки кагылышта жабыркаган 19 жаштагы жигит ооруканада көз жумганын билдирген. Анын жарылуучу заттан буту жанчылып калганын айтышкан. Булак Марал FM. Куран китепти алгачкылардан болуп, кыргыз тилине которгон дин аалымы Алауддин Мансур дүйнө салды. Бул тууралуу Амир Темур муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысынын орун басары Нургазы Каримов тастыктады. Анын айтымында улуу устаз Алауддин Мансур кече 13 октябрь күнү 68 жашында дүйнө салган. Дин аалымы буга чейин ооруп жатканы айтылган. Алауддин Мансур алгачкылардан болуп, ыйык Куран китебин кыргыз, өзбек, казак, түркмөн тилдерине которгон. Ал 1952 жылы Ош облусунун Кара Суу шаарында төрөлгөн. Булак Турмуш KG. Ички иштер министри жарандарды мамлекеттик органдардын расмий маалыматтарына гана ишенип, чагымчыл жалган маалыматтарды таратпоого чакырат. Жакында соц тармактарда улуттар аралык кастыктуу козутуп сүйлөгөн жарандардын видеосу тарап, коомдук кызуу талкуу жараткан. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыктуу козутууга көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүүдө. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматы тиешелүү ыкча миликтөө иш-чараларын жүргүзүп, видеодогу жарандын өздүгүн такташкан. Ал Ош облусунун жашоочусу экендиги аныкталды. Идиктөө иш-чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлерине улуттар аралык кастыктуу козутууга багытталган бул чагымчыл видеонун тартпагандыгын, ал
монтаждалгандыгын билдирген. Мен кыргыз казак элин бөлүп жаргандан алысмын. Бул видео кантип монтаждалганын мен билбейм. Мен милиция кызматкерлери муну аныктап тактап берет деген ишеничтемин деп билдирди. Ички иштер министрлиги жарандарды расмий маалыматтарга гана ишенип, чагымчыл жалган маалыматтарды таратпоого чакырат. Коомдук тартипти бузган бардык жарандар милиция кызматкерлери тарабынан такталып, мыйзамга ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Булак Кадам медиа. Кыргыз элим, жана казак эли. Жакында эле ушул бир видео таркаптыр, Инстаграмда, ТикТокто ушундай. Мен ошол видеону милициялар аркылуу билдим. Милицияларга чоң рахмат. Алла разы болсун. Андагы ал видеодо как мени монтаждап, ошол голосор монтаждап ушундай сыяктуу ал кандай десем, милициялар аркылуу билип калдым, ал такыр окшош эмес, ал башка эле бир адамга кандай десем, монтаждалганда вообще мен антип казак элини, кыргыз элини, өзбек элини бөлүп жаргандан алысмын. Бирок кандай болсо деле мен ал мен эмес болсом деле, бирок мен казак элимден, өзбек элимден, кыргыз элимден кечирим сурайм. Бирок кантип монтаждалган, аны бирок милициялар буюрса таап беришет го.